Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутман күнүңүздөр менен Санат телекомпаниясынын актуалдуу тема аттуу кезектеги түз эфирдеги көрсөтүүсүнө түз чыгып атабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин бүгүнкү түз эфирдеги көрсөтүү ошондой эле YouTube каналынан дагы түз кетип атат. Көңүл бурсаңыздар болот. Эми өзүңүздөр билесиздер, азыркы учурда биздин өлкөдөгү эмес, жалпы эле дүйнө жүзүндөгү кырдаал бул ошол күтүүсүздөн келип чыккан вируска жараша бир өзүнчө кыйын мезгилге туш келген кырдаал. Ошол эле учурда азыр элдин эң негизгиси көңүлү ушул кырдаалдан чыгып кетсе экен, ушул вирустан бир арылсак экен, дүйнөдө элибизде тынччылык болсо экен, ушул оорудан бир сак саламаттыкта болсок деген улуу тилек менен жашап аткан мезгил. Экинчи нерсе айта кетиш керек, орозо мезгили. Орозодо бирине бири кыянаттык кылуу, каты айтышуу, күнөөгө батуу, мына ушул нерсе жат деп айтылат экен. Эми бул ата бабадан калган мусулман болгондон кийин парс нерсе. Ушундай учурда биз эфирге чыгып атабыз. Эми коомчулуктун жалпы көңүлүнө алып келсек, кийинки учурда могу социалдык тармактардагы жаңылыктар абдан элге баттарап, азыр ушунчалык кабарлар бири-бирине батып ошуп турган мезгил экен. Ошондой учурда ушу бир жумадан берки убакыттын ичинде Сыймык Жапыкеев деген биздин өзүбүздүн эле кыргыздын бир жаран жигитинин, коомдук активистин, мурдагы экс прокурор экен, блогер болуп жүрүптүр. Ушул бир топ саналуу адамдардын атына айтып аткан сыны, аларга койгон дооматтары мына ушундай элдин көңүлүн өзүнө буруп турган мезгил. Азыркы учурда элибиз эми ошондой бир кандайдыр бир маалымат кетсе, ошого тезирээк оп, ошону талкуулап, ошого карата өзүнүн сын пикирлерин айтып, ошого багы кызуу талкуу болуп аткан учур. Анан биз Санат телекомпаниясы мына ушул нерсенин өзүнө дагы бир кайрылып көрүүнү туура чечтик дагы бүгүнкү түз эфирге. Ошол Сыймык Жапыкеевдин объектисин көп адамдар да айтып атат, эми албетте ошонун ичинде ошонун объектисинин бири болгон коомдук ишмер, мамлекеттик ишмер, азыркы учурдагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Кубанычбек Мырзакулович Жумалиевди. Ошондой эле барыңыздарга жакшы белгилүү, биздин абдан активдүү, эл үчүн деп күйүп-пышып чуркап жүргөн, демократия деп, адилеттүүлүк деп, эркиндик деп чуркап жүргөн биздин инибиз Мелис Аспековичти дагы ушул түз эфирге чакырдык. Биринчиден кош келиңиздер. Экинчиден урматтуу мырзалар менен сиздердин ортоңуздарда отурам. Бүгүн жана айткандай орозонун күнүндө бир тууганча жакшы сүйлөшүп болгон нерсени ортого салып бир сүйлөшүп коелу деген чакырыкты чакырып атам мен сиздерге. Кубанычбек Мырзаевич, ушул айтылып аткан социалдык катмарда кетип аткан сындардын канчалык деңгээлде сиз кандай кабыл алдыңыз? Ушул канчалык деңгээлде канча туура, канча туура эмес? Мен эң биринчи саламаттасыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эң биринчи сиздерди ороз айыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Тутуп жаткан орозоңуздар кабыл болсун, элибизде тынчтык болсун, коронавирус тезирээк өтүп, элибиз толук кандуу иштей баштасын. Сыймык өзүнүн тиги кайрылуусунда эң негизгиси мен тарапка көп жалаларды, көп туура эмес жалган жалаларды коюп кетти. Мына ошондуктан ошол биздин сөзүбүз ошол токот жеринен болуш үчүн мен эң биринчи ошол койгон жалаларына токтоп, анан кийин Мелис менен ары бери сүрүшүп отурбай эле ошол мен сурайын дедим да. Мелис мырза, эң биринчи мен айтайын дегеним, Сыймык мага эң биринчиси айтты, Кумтөрдө акчасы бар деп. Ошону эмне менен далилдейт экен? Айтып берди, айтып берген жокпу? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен дагы баардык мусулмандарды ушул ыйык орозо айы менен куттуктаймын. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Экинчиден сиздерге да рахмат, ушул эфирге чакырып конок болуп отурабыз. Кумтор боюнча Сыймык Жапыкеев экс прокурор бүгүнкү күнү блогер катары чыгып атат. Бир топ чындыкты айтып, бир топ эл арасында чоң бир талкуу кылып иди да. Кумтор боюнча чын айтканда мен
так аны менен сүйлөшкөн эмесмин. Сыймык Жапыкеев менен көрүшкөн дагы жокмун. Кече чалып чакырышты ушул 7-каналга. Негизи Сыймык менен сиздин жубайыңыз Роза Аманова эже келмей экен, бирок Сыймык келе албай калды. Мени чакырганда мен макул болуп бардым. Роза Аманова келбей калды, жалгыз отуруп маяк кылганга туура келди. Аны болсо сиз мага эмес, ушул Сыймык Жапыкеевдин өзүнө берсеңиз туура болмок. Мейли, анда мен мындай кылып коеюн. Мен акырына чейин жооп берип коеюн. Ошондуктан учурдан колдонуп бул демилгени мен көтөрүп чыккан жокмун да. Сыймык Жапыкеев көтөрүп чыгып атат. Ошол Сыймык Жапыкеевке Жапыкеев менен сиз түз эфирге чыгышыңыз керек да. Сөз чыгам. Эртең буйруса мен чакырдым 7-каналга. Мээрим менен айттым, эгерде убактысы болсо келсин, тиги 7-каналга ошол жерден түз отурушуп, ар бирибиз ошол койгон жалаларына же болбосо аны кызыктырган менин жалпы ошол иштеген өмүр баяныма, ошондон кылган бизнеске, анан айткан аттын башында калган чоң тиги чоң акча, чоң байлы адам деп атат, ошону бир талдап алганга бир ошону сүйлөшөбүз. Бирок телевизордон көрүп олтурса керек, айткым келет. Кумтөрдө бир дагы акциям жок. Эгерде Сыймык таап алса, мен ошол Сыймыкка подарить еттим. Ошондо башкаларга каттатып койдуңуз беле? Өзүңүзгө эметпи? Мен айтып атам, менде эч качан Кумтөрдүн акциясы болгон эмес. Болгон эмес. Көргөн дагы эмесмин, билген дагы эмесмин. Ошондуктан ал 2016-18 жылдары Кумтөрдө иштеп атып, анан кийин чатак менен кеткенди угуп атам. Анан билбейм анысын да, киришкен дагы жокмун. Анан ошондон билет го деген ойдомун да. Ошол жакта жүрсө анда бир да акция жок экенин билип туруп анан кантип ошо айтты деген сөзүн да. Экинчи айтып атат, ушу балыкчы Кумтөр 110 киловольт электр энергиясын башкарат дейт да. Башкарат дейт. Анан ага дагы айта барсаңыз, аны билбейсиз деп окшойсуз, анда эртең келгенде даярданып келсин. Эгерде ошондой информациясы болсо, башкарат деген Жумалиев ошол жерде башкарат десе, андагага подарить еттим. Жана леп боюнча айтып атасыз? Леп боюнча айтып атам да. Анда подарить еттим. Алып жанагы жаңы түзүлгөн кыймылына кошуп алсын, менин активим болсун, силерге кошкон. Үчүнчү айтып атат, Бишкек шаарында 20-30 сулуулук салону бар экен дейт. Эгерде тапса 20-30-ун да берейин. Барын кошуп берейин. Дагы айтып атат, сауналар бар деп. Саунаны да бердим. Дагы айтып атат, 100дөн ашык батир бар деп атат. Азыр ага да барасың. Клиникасы бар дейт. Клиникамы тапса, анда бердим. Иштеп аткан клиника болсо. Анан айтат, бирдемеңиз барбы? Кое туруңуз, аны барабыз да, жагы тиги Сыймык айтып атпайбы, 2,5 миллиард доллардык состояниесі бар деп, ошого баратабыз дейм. Анан айтып атат, Мадина базарында акциясы бар дейт. Анан эми жалкоо эле киши билбесе, тиги бардык эле билет го, Мадина базары тиги немелик экен, Турсунтайдык экен. Анан эмне себептен ушу мага приписка кылып жатат? Эгерде аны тапса, андай бердим. Кыймылына кошуп алсын. Анан кийинки сөз айтып атат, ушул Бишкекте биринчи 100 деле, эртеси күн 150 элита квартирасында батирелер бар дейт. Бишкекте өзүм сатып алган бир гана жалгыз батирим бар. Азыр мен улуу кызым жашап атат. Анан калган 149-ун тапса, барын бердим. Анан айтып атат, 17 особняк бар экен деп. Тиги жаңылып калыптыр. 7 особнягым бар, 7 баламдыкы. Мен 7 балам бар. Убагында
ушул жерди алган элем 30 жылда салып бүттүм да, ошо жетип аламды орноштуруп жетип алам. Ал негизинен ушу Аламедин районунда. Себеби 1987 ал айтып атпайбы, акчаны кайдан алды депчи. Мен айтып коеюн, ошону толук айтып коеюн. 1987 жылы мен техникалык илимдердин кандидатын жашта кылгандан кийин ошондо эң жакшы ушул оптикалык приборду ушул согуш темасына тийген приборду ойлоп чыктык. Ошону Россиядагы Раменскийдеги приборостроительный конструкторский бюро бар. Ошого внедрить еттик. Ошондо биринчи акчамды баягы премия катары алгамда абдан жакшы алчу болчу. Ал жерден 5000 сом эмес беле, Жигули. 10 Жигули ала турган акча премия алдык. Ошол внедрениебиз азыр Россиянын ошол согуш техникаларын колдонуп атат. Экинчи 1987 жылдан 1992 жылга чейин менин бир тууган энем Курманбек экөөбүз Россиядагы, Украинадагы тамеки чыгарган заводдор менен жакшылап сүйлөшүп, раматтылык энем Курманбек 94 жылы каза болуп калды. 95 жылы автомобилдик катастрофадан ошол жакта иштеп келатып. Анан ошол учурда биздин бизнесибиз ушунчалык жакшы жүрдү да. Биринчи жылдан баштап миллионер болуп калдык. Советтик акчасы менен алганда. Себеби бияктан тамеки жалбырагын жөнөтчүбүз, аяктан акча келчү да. Анан алар жакшы партнер тауып калгандан жакшы иштедик, ошо 5 жыл бою. Анан биринчи Советтер Союзу ураган кезде биз күтүрөгөн жакшы бизнесмен болчу, иним өзү алып барган, мен болсо баягы консультант катары ошо иштеп чогуу. Ошол учурда эң биринчи советский жибек жолунда 2 үйдү бар экен, частный үй. Ошону сатып алдык. Ал учурда арзан болчу. Анан бир топ жерлерди, жанагы балдарыма үй салып бердим деп атпайбы, ошол үйлөрдүн жерлерин ал учурда арзан болчу. Транспортта боло элек болчу, сельхозназначение. Ошону сатып алып бара жерден сатканга жараша алганбыз. Анан ошол советский жибек жолуна менин аспирантым, аспирант жөнүндө сөз сүйлөп калдым. Бүгүнкү күндө менин 400дөн ашык илимий статьяларым бар. Ошонун 23-ü монография, 18-и так голография жана оптикалык обработка информация деп коет ошол тарабында. Ушул илим тармагында 18 кандидат, 4 докторду даярдап чыктым. Менин илимий мектебим бүгүнкү күндө жакшы иштеп атат. Ошол жерге бир Кытай аспирантым бар эле. Ошол келди, ушу жерге бир Кытай менен Кыргызстандын алакасы жакшы болуп баратат, ушуну салбайлы деп. Анан кийин ошонун акчасына ошол Гоин центрин салганбыз. Бүгүнкү күндө 100% ошол Гоин менин атымда. Бирок депутаттыкка өткөндөн кийин аны сөз управляющий компанияга берген, пайдасын ошол управляющий компания алат. Андан кийин 92-жылы ошол мамлекеттик кызматка өттүм. Илим жана жаңы технологиялар комитетинин төрагасы болдум. Ушул илим тармагындагы мамлекеттик башкаруунун негизги закондорун, закон о научно-технической политике дегенди ошо өзүм менин алдымда иштеп чыгып, анан кийин кабыл алганбыз жогорку кеңеште. Ошондо баштап ошол мамлекеттик кызматка өткөндөн кийин 1992 жылдан 2005 жылга чейин ары кандай мамлекеттик кызматтарда иштеп жүрдүм. Бирок ошол учурда бир дагы бизнес жасаган жокмун. 98 жылга чейин мамлекеттик кызматчыларга
ошол бизнес жасауга болбойт деген бөгөт жок болчу да. Анан ошол мен бир нерсени баштасам аягына чейин чыгам да. Анан ошол мамлекеттик кызматка киргенден кийин биринчиден ушунчалык түнү күндө иштеп, эртең менен саат 8-де келчүмүн, түнкү саат 1-де кетчүмүн. Ошентип жүрүп, кайсы жерде болбосун жакшы иштедим. Ошонун артынан жанагы айтышып атпайбы, тиги жалаң эле мамлекеттик кызматта иштеп жүрдү деп. Анан 2005-жылы өзүңүздөр билген окуядан кийин бул Аскар Акаевич менен жакшы, жакын, аспиранты, лаборант эмес аспиранты, лаборант эч качан болгон эмесмин. Жаңы келгенде илимий кенже инженерден баштаган. Бирок лаборант дегенден терикпейм, анткени илимий баскычтагы эң тиги төмөнкү баскыч лаборант. Ошол лаборант болуп турганда ошо приборлордун кандай иштешин билип туруп, анан кийин илим жасаганга өбөлгө болот. Анан ошол 2005-жылы атайын Ген прокуратуранын тиги тапшырмасы менен, приказы менен 6 укук коргоо жана фискалдык органдардан турган комиссия түзүп 7 ай иштешти. Ал учурда 2005-жылы мен тиги транспорт жана коммуникация министринин министр болуп кеттим да. Анан комиссия 7 ай текшерди. Транспорт жана коммуникация министрлигинен эчтеме чыкпагандан кийин премьер-министр учурундагы текшерди, губернатор учурундагы текшерди, руководитель администрация учурунда текшерди. Тиги 92-жылды жанагы председатель госкомитета по наукам чыкмай болгон учурду текшерди. Жыйынтыгында бир дагы жолу финансылык жана функционалдык тапшырманы туура эмес аткарган деген жыйынтык чыккан жок. Эч кандай нарушение жок деген жыйынтык чыгарышты. Ген прокуратурадан ошо сыймык иштеп кеткен, ошол комиссияны казып чыгып, окуп алса болот, достору калгандар. Анан мен ошондо айткым келет. Жанагы айтып атпайбы? Жумалиев 10 миллиард доллар мамлекетке зыян келтирген депчи. Бул калп, эч кандай негиз жок. Карандай чак түштөй калп да. Ошондуктан айта бар. Эгер эртең даярданып келсе, эмнеге таянып ошол 10 миллиард доллар зыян келтирди дейт. Анан кийин ойлобойбу? Ой, эл алдында чыгып атам, күнүгө блогерлик этип атам, анан менин тиги көрөрмөндөрүм мени болот деп ойлобойбу? Анан бизнес жөнүндө дагы аягына чейин айтып коеюн, анан суроо бере бересиз. Өзүңүз жакшы билесиз. Анан суроо берип атат кайта. Гоюнду кантип салды, Татанды кантип алды, кайсы булактан алды, Эбемди кантип алды деп атпайбы? Гоюнду айткан кантип салганын айттым. Бүгүн ошол менде. Татан боюнча менин 2 жыйеним 2004-жылы аукциондон сатып алышкан. Сатып алып, бир чет мамлекеттик инвесторлорду алып келип, Татан 1 деген бар, ошол экөө совместный предприятие кылып иштетип атышат. Экинчиси ошол эле жанагы строительный магазин жагын чогуу иштетишип, анан бүгүнкү күндө иштетип атышат. Жанагы строительный магазин жагы бүгүнкү күндө кредит алган. Бүгүнкү күндө ошол учурда 4,2 миллион доллар кредит алган. Мынакей кредитти мындай көрсөтүп коеюн банктан, Оптимум банкынан 4,2 миллион доллар. Ошол алганды жылга төлөп атат 2005-жылы бүтөт да. Экинчи 2005-жылы дейсиз? 2025-жылы бүтөт. 2025-жылы бүтөт тууралуу. Экинчи жыеним Татан 1 деп коет, жанагы мебелдер сатылган жерде. Ошол жерде чогуу
да бир инвестор менен салышып, алда $2 миллион алган. Анын срогу 2024-жыл бүтөт. Мына Таатанды мен туугандарым болгондон кийин баары айтышат Жумалиевдики деп. Да, Жумалиевдин туугандарыныкы. Алар Кыргызстандын жарандары. Аны иштеткенге, аукционга катышып алганга укугу бар. Эч ким аны сен туура эмес кылдың деп айта албайт. Бирок 2005-жылы кеткенден кийин ушу Жумалиевдин тиешеси бар деп Ген прокуратурадан служба национальной безопасности, комитет национальной безопасностьтан фонд мүлкүнөн 1 эмес 3 жолу текшеришти да. Ошол аукцион туура болгонбу, туура сатып алганбы деп текшеришкен. Эгерде ким кызыккан болсо ошол хозяиндерине барып жолуксаңар болот да. Ал жашыра турган иштемеси жок. Ошол Кыргыздын жарандары иштетип атышат. Экинчи, чоң айтып атпайбы? Катуу сүйлөп, завод ЭВМди кантип алган депчи. Таржымалын айтып берейин. Завод ЭВМди бир иним, да бир жээним экөөбү аукцион болгондо Москвада бир инвесторду таап, аукциондон ошол учурда 21 бөлүккө бөлүнүп, 21 сатылып кетип, анан ошол бир бөлүгү калган экен. 6 жолу сатылган экен. Эч ким албай, анан 7-чи жолу ошол тиги инвестор тапкандан кийин Москвадагы завод ЭВМде ошол калган бөлүгүн сатып алышып, ошондо жалпысын алганда $3,5 миллион кредит алган. Бүгүнкү күндө ошол 2024-жылга чейин тиги срок бүтөт да. Аны дагы сурап алсаңар болот. Банктарда жаштыра турган жери жок. Ошо банкта бар документтер бар. Күнүгө төлөп атышат да. Андан кийин квартира жөнүндө айттым. Эми эң негизги маселеге келели. Айтып атпайбы? Жумалиевдин состояниясын эсептеп көрсөк, дейт, Ген прокурордо иштеп атканда $2,5 миллиард экен дейт. Бирок эртеси күнү каяктан билбейм, да $1,5 миллиард кошо коюп $4 миллиард болуп кетти. Эгерде сыймык ошол бир гоинди $2,5 миллиард бааласа, өзүнүн видеосунда айтпадыбы? Мен Манасты окуган эмесмин, анан кийин байкелерим үйрөттү дегенде, деделе, ал Манасты эле окубай, ушу арифметиканы окуган эмес окшойт. Мен ошону айткым келет да. Реалдуу түрдө ошол гоин мага тиешелүү. Таатан тиешеси жок. ЭВМ тиешеси жок. Иштегенге акысы бар. Андан кийин жанагы 50 фирма жөнүндө айтып коеюн. 50 фирма, мен өзү илимий кызматкер болгондон кийин ар кандай тараптагы технологияларды баягы өздөштүрүп, ошолорду үйрөнүп, ошолордун кайсынысы Кыргызстанга керек, эстер бузулгандан кийин кайсы жактан муктаждык болуп атат деп изилдеп, мен идеяны айтчумун, мына могу жер менен ойлогула, иштегиле. Ошундан пайда чыгат депчи. Бир нерсени түшүндүм. Жана өзүң айткандай, компанияны ачып коюш оңой. Осону ачып коюш Кыргызстанда оңой. Бирок жабыш өтө кыйын. 50 банкка барып уруксат алыш керек. Өзүңүз билесиз, туурабы? Ошондуктан баягы компанияларды иштетип атып, бүткөн иштебей калып, анан кийин жүрө беришкенде жапкандан зеригишипчи. Анан эң негизгиси Экономист газетиндеги жазылган 50 фирманы декларациясына киргизген жок деп атпайбы? Ошол 50 фирманы мен закон мыйзамды так аткарган кишимин да. 2005-жылы депутат болгондон баштап бардыгын управляющий компанияга өткөрүп бергем. Бир гана нерсеси экономист газетинин катачылыгы
закон боюнча, статус, депутат статус боюнча управляющий компания нотариус аркылуу өткөрүп берет. Бирок учредитель өткөрүлбөйт. Ошондуктан тигилер ушундай 50 компаниясы бар экен деп ызы чуу салышты. Бирок 50-сүндө өткөрүп бергенден кийин алардан выгода получитель деп коет, дагы жанагы пайдасын көргөндө. Пайдасын дагы ошолор өткөрүп берген. Мен айттым, мен депутат болгондон кийин ошо кийлигишпейин, законду бузбайын. Ошондуктан мен тиги өзүңөр башкаргыла деп тиги алардын кандай болгонун билбейм. Билбейт эмес, билем управляющийлер управлять, бирок пайдасы жок да. Бирок ошолордун бүгүнкү күндө ошол экономикасы чыккандан кийин аларга рахмат, ошондой көрсөтүп берген үчүн. Ошонун 20-сын жаап бүтүштү. Ошол управляющий компания 24-ө дагы жабылып атат. Анан 6 компаниясы иштеп атат. Ошонун бири мына Санат. Ошонун бири жанагы Билим Бишкек деген мектеп. Ошо мектеп жөнүндө бир сөз айтып коеюн. Азыр жарым сааттан бери сиз мени бияка чакырбай деле койсоңуздар болмок экен. Жок, эми мен айтып коеюн, анан кийин сурай бересиң. 2 саат десең 2 саат өткөрө беребиз. Анан тиги 50 компаниянын жанагы налог эмне болду, анан түшкөн прибылин билбейт дешип атышпайбы дагы мыйгынан күлүп. Отчетту 0 менен тапшырып атканда сөзсүз 5000 сомдук жетекчиси болот. Ошонун соц фонду менен подоходный налогы тапшырылып турат да. Баардыгыныкы тапшырылып турган. Налогдо эч кандай проблема жок. Ошондуктан мен айткым келет, бул жагынан эч кандай да баягы билбейт дегенде мен өткөрүп бергем. Депутаттык мандатым бүтсө кайта өткөрүп алам. Бирок ошол 46 компания ошолор уже жабылып бүтүп атат. Ошондо 6 компаниясын кийин өткөрүп алып иштетем деген ойдомун. Жалпысын алганда 2,5 миллиард деген менин состоянием гоин. Андан ашык болсо, анда мен жооп бергенге мен макулмун. Ошондуктан мен айткым келет да, коррупционер дейт. Коррупционер деген мамлекеттик бюджетке уюшкандык менен кол салышса, анда ошондо коррупционер дейт да. Кош эми сөзгө кезек бериңиз. Милис айткандай сизге абдан убакыт дегенен берди, себеби мен толук айтып бүтсүн дедим. Бир нерсени толуктап кетейин, бир жолу убактыңыз бүтсүн. Ошол сиздин оппонентиңиз айтып атасыз, Казакстанда дагы өзүнүн молдору бар деп. Ошого бир жолу жооп берип кетиңиз, анан милиске өтөлүм. Эми кыскача эле айтып коеюн, Казакстандан бир молум болсо, ошо сыймыкка дагы подарить эттим. Демек, урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу социалдык катмардын катышуучулары, саресеп салып тургандар, мына Кубанычбек Мырзабекович өзүнүн оозу менен айтты. Бул иште татам бул ишиники эмес, Гуин бул ишиники эмес. Жок, Гуин меники. Завод ЭВМ, жок, мен. Завод ЭВМде жанагындай мүмкүнчүлүктөр бар. Жок, завод Гуинде меники. Милис мырза сизге өтөлү. Бирок бир нерсени кулактандырып коеюн, мен башында айтпай кетирмин. 0550 12 82 55 WhatsApp номери аркылуу биз сиздерге телефонду экранга берип жатабыз. Бир катар суроолор түштү. Азыр Милис мырза суроо жоопко өткөндөн кийин телегөрүүчүлөрдүн суроолоруна кезек берсеңиздер, сөздү Милис Аскепович сизге берейин. Рахмат. Негизи мен бул жака келген себебим ушул Кубанычбек Жумалиев байкенин өзүн Сыймык Жапыкеев менен түз эфирге мындай чыгарайын деген ой менен келдим да. Передачанын башында айтты, эртең мен качпаймын, мен келем деп өзүнүн эркекче сөзүн берип атат. Мен ойлоймун, Сыймык Жапыкеев деле качпайт, ал дагы келет. Ошондуктан 7-каналдан эртең саат 10-до түз эфир уюштуралы. 1 саат болобу, 1,5 саат болобу, өзүңүз айткандай 2 саат болобу, ошол жерден бири-бириңиздер менен такташып алыңыздар. Ким кимди каралап атат, ким кандай акыйкат, чындыкты айтып атат, ошол жерден эми
эл тараза болсун. Ошол жерден мен чоң максатыма жеттим деп ойлоймун. Рахмат айтам сиздерге ушул кабыл алганга. Мен мелисте эле кайрыла берейин, тура түшүңүз. Менимсиң. Бир суроо берип коеюн. Сиз Сыймык Жапкеев менен лично өзүңүз таанышсызбы? Сыймык Жапкеев менен мен өзүм таанышмын. Бир-эки жолу көрүшүп, отурушуп да калганбыз. Себеби азыр жанагындай тегерек столдор көп уюштурулуп атат. Ар кандай мындай активисттердин жолугусуулары болуп атат. Ошондойлордун биринде таанышып, мамиле болуп кеткен. Мындай идеялык жактан багытыңар бирби? Мен бир азыркы демилгесин колдоп атам. Себеби бул айдан ачык. 30 жылдан бери эбегейсиз байлыкка ээ болгон бир топ адамдар бар. Ал адамдар көбүнчөсү мамлекеттик чоң кызматтарда иштеген. Ошолордун байлыгын кустуруп, ошол кыргыз элинин ырыскысын урдагандардын кайта кыргыз элине өткөрүп берип, ошол эң биринчиден могу Кытай карызын жабабыз деп демилгесин көтөрүп атат. Ошол демилгелерин мен колдоймун. Бул ачык эле сөз. Эми сиздин Кубанычбек Мырзабекович менен мандайыңызда отурат. Түз эфирдебиз. YouTube'дан кетип атабыз. Санап телекомпаниясынын түз каналында кетип атабыз. Эмне сурооңуздар? Менде бир топ суроолор бар. Себеби мен сиз бүгүн мага чалганда мен дагы социалдык баракчага жаздым. Ошентип Кубанычбек Жумалиев өзү мага чалды, түз эфирге чакырды. Мен макул болдум деп, эгерде коомчулукта кандай сөздөр болсо, дароо эле жазгыла, мен ошол аманат катары ошол суроолорду берейин деп. Суроолордун бири мындай, кыска эле суроо. Бүгүнкү күнү канча байлыгыңыз бар? Канча миллион ал? Бүгүнкү күндө бир көйүн бар. Канча турат? Ал 3,5 миң квадратный метр. Жалпы канча байлыгыңыз бар? Аны көп майдалап айтпай. Андан башка жок. Деги мындай доллар менен алганда канча байлыгыңыз бар? Мен айтып атам, бир гана көйүн бар. Көйүн. Базар баасы канча бүгүнкү күнү? Базар баасы ашып кетсе бир 300 миң болот го. $1000, бир квадрат метр $1000 деген. Айын 700 болсо 300-210 миң доллар да. Демек ошол жашап аткан үйүңүз менен жана балдарыңыздын жанагы 7-8 особняк бар деп айтып атпайсызбы? Ошонун баарын чогултканда, байлыгыңыздын баарын чогултканда $1 миллион жетпеген байлык болуп атпайбы ошондо? Мен ойлойм, үйлөрдү эсептебеш керек, анткени себеби балдарым бирөөсү гана 17-ге чыгып атат, калганынын баары 18-ден өткөн. Ар бири өзүнүкү. Алар граждан катары өзүнүн өткөрүп беребиз аларга. Үйлөнгөндө чоң кызым жанагы шаардагы жалгыз квартирамда жашап атат. Ошондуктан ал квартираларды эсептеп болбойт. Анткени балдарына салып бергем. Өздөрү да катышкан. Өзүңүздүн үйүңүздү жанагы уна ошолордун баары канча мындай миллионго жетеби $1 миллион? Жок, жетпейт. Жетпейт. Экинчи суроо. Демек так жообуңуз Сыймык айткандай миллиардтар эмес, $1 миллионго дагы жетпеген байлыгыңыз эле бар турбайбы? Экинчи суроом, ал дагы ушул социалдык баракчама келди. Дароо эле Мелис, сен ушул намаз окуйсуң өзүң, даарат алып туруп, ыйык Куранды алып туруп, Кубанычбек байкеге кармакчы дейт. Айтсын, мен ушунча жылдан бери абдан чоң кызматтарды аркалап келгенмин. Эч качан мен коррупцияга малынган эмесмин. Коррупцияга жол берген эмесмин. Пара алган эмесмин. Чет мамлекетте эч кандай мүлкүм жок деп ушундай Сыймык Жапкеев айткандай бир топ $1 миллион, миллиард деп айтпай эле койдум, $1 миллион жок деп элдин алдында айта аласызбы деп мынакей мен өзүм менен Бисмиллахир-рахманир-рахим. Камерадан өтпөңүз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мынакей ыйык Куранды мен ала келдим, аманат катары. Ушул жерден сиз айтсаңыз, азыр мен сүйлөп бүтөйүн до конца. Ушул ыйык Куранды ыйык орозо убагында колуңузга кармап, кыргыз элинин алдында мен эч качан ушундай коррупцияга малынган эмесмин. Мен таза иштеп келатам.
Жанагы айтпадыңызбы, инилериңиз чоң бизнестери бар экен, ошолорго эч качан мындай көмөктөшкөн эмесмин премьер-министр убагында, аппаратты жетектеп убагында. Деги эле ушул мен мындай агыман ушунун баарын тапкан деп ушуну айта аласызбы? Бирок мынакей эгерде сиз калп айтып койсоңуз, мен мына ини катары айтып атам да, ушул ыйык корозо убагында калп айтып койсоңуз, анда ыйык Куранды алып туруп түз эле анда тозокко түшөсүз. Оң кол менен берейин. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу ошол соцсетте отурган көрөрмандар, мен Жумалиев Кубанычбек Мырзабекович 1992 жылдан 2005 жылга чейинки иштеген учурда бир дагы коррупциялык ишке катышкан эмесмин. Экинчиден, менин туугандарым сурап келгенде интеллектуал деңгээлим менен идеямды айтып, бирок алар өз эмгеги менен өз тапкан акчасына сатып алып иштеп жатышат. Менин ошол мусулман катары айтайын дегеним, кайсы учурда болбосун, так, эң таза жана эч кимге акырат келтирбеген таза жүргөн адам катары жүрөм. 2005 жылы белгилүү окуядан кийин көпчүлүк мамлекеттик кызматкерлер чет мамлекетке качып кетишкен. Мен ошол учурда жакшылап анализдеп туруп, ошол 13 жыл бою бир дагы финансылык мүчкүлчүлүктөргө алып келген бюджеттин акчасын жеген эмесмин, эч кимге жамандык кылган эмесмин. Ошондуктан мен эч жакка кетпейм деп, көкүрөгүмдү бийик көтөрүп, эл арасында жүрөм. Ошондуктан мен Куранды кармап туруп айтам. Менин эч качан $2,5 миллиард акчам жок. Андайды апыртып жаткан, ошол эгерде Кудай болсо, ошол сыймык мындан кийин айтпай жүрсүн. Уят болот. Коррупцияга аралашкан эмес эч качан. Коррупцияга эч качан аралашкан эмесмин. $1 миллион ашык байлыгыңыз жок. Мен айтпадым мисалы. Жок, ошол айтып коюңуз. $1 миллион бүгүнкүндө мына ашык байлыгыңыз жок. Ооба, $1 миллиондон ашык байлыгым жок. Эми мусулманчылыкта бир шарт бар. Бул Куранды кармаш арзан нерсе эмес. Экинчи, андан оор бир нерсе бар. Жанагы калп үчүн мүрзөнү тегереткен бир шарт бар да. Ушун түз эфирде элдин алдында туруп ушунчалык катуу нерсеге чейин жетпесеңиздер болмок. Мен сиздерге калыс катары айтып атам. Бирөөңүздөргө кошомат, бирөөңүздөргө тарткан жокмун. Бирок коом деген нерсе бизди тиктеп турат. Мен сиздерге дагы сурооңуздар кыскача. Суроолорум бар. Сиз айтып атпайсызбы? Абдан көп суроолор келди. Мына бир топ мамлекетте приватизация болбоду, Союз тарап. Ошондо бир топ объектилери приватизация болгон дейт. Ошол кайсы объектилер сиз аралашып приватизация болгон эле? Мен эч кимге аралашкан жокмун. Жана Арлеонакты айтып атат. Эмнени? Арлеонак деген эмени айтып атат. Ал жерде менин иним Жалал Абадта жашайт. Ал жака мен убактылуу барып 2 жыл иштеп кайта келдим. Ошол иним приватизацияга катышканга акысы бар, ошо катышып, кандай иштетип атат, мен көп деле кызыккан жокмун. Анткени себеби биз атадан 11 тууганбыз, ар кимисинин өзүнүн окаты бар. Атам да апам да ушунчалык эмгекчил адам болчу. Атам 90го чыккан. Атамдын апасы 110го чыгып каза болгон. Эмгектин артынан бардыгы бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр өз окаты менен, өз бала чакасы менен жашап атышат. Ошондуктан бардыгы ошол колунан келген окатын жашап атышат. Жашап жатышат.
бир гана приватизация жөнүндө айткым келет. Приватизация учурунда кайсы жерде ким эмне алды, аларды ар кимиси өзүнүн жолунда. Мен өзүм үчүн жооп берем. Ошондуктан мен приватизацияга катышкан жокмун. Боюнду өзүм түз жерден салгам. Дагы бир суроо, сиз айтып атпайсызбы, мынакей жанагы бир туугандарыңыз, анан кийин жээндериңиз ушундай чоң бизнес менен алектенип жүрүшөт. Деги эле ушул туугандарыңыздын состояниясы канча примерно? Мен аны эсептеген жокмун. Эми сөзгө конок бериңиздер, себеби телегөрүүчүлөр да сыйлайлы. Урматтуу телегөрүүчүлөр, 0550 12 82 55 WhatsApp номери сиздер үчүн иштеп атат. Бизге бир нечелеген суроолор түштү. Мен кыскача берейин, кыскача жооп берүүгө аракет кылыңыздар, себеби үлгүрбөй атат, суроо көп болуп атат. Биринчи, Сыймык Мелис сизге суроо түшүп атат. Сыймык бирөөнүн заказын аткарып атат деп ойлойсузбу? Бул жеке менин оюм болсун. Мен ойлоймун, бул өтө мындай патриот адам бирөөнүн заказын аткарып атат дегенге мен ишенбеймин. Бирок ал деген өзү айтып, эртең айтып берер ал боюнча дагы. Ошол айткан нерселерин документально тактап бере аларына сиз ишенесизби? Мага Сыймык Жапкеев телефон чалуу кылды. Себеби мен бүгүн айтпадымбы, сиз менен жолугушам деп. Ал айтты, менде 4 заводдун документтери бар дейт. Кандай приватизация болгон, кимге өткөрүп берген, кандай ушундай махинациялар болгон мен далилдеп берем деп айтып атат. Мелис мырза, Манас жок деп жар салган кыргыз эмес, эл душманы да. Сиз эмне үчүн эл бузар Жапкеевди колдоп жатасыз? Демек, сиз да Манастын жогуна ишенесизби? Эми Манастын жогуна ишенем деп мен айтпаймын, бирок мен тактоо иретинде айтып кетейин. Мен Сыймык Жапкеев алып чыккан демилгесин колдоп атам. Демилгесин колдоп атам. Ушундай бай адамдар, ушул эл рызкысын жегендер кайта урдаганын мамлекетке өткөрүп берип, ушундай тышкы карыз болобу, башка бир өндүрүш жолуна жумшайбызбы, туризм жаатына жумшайбызбы, ишилса кыргыз элине кандайдыр пайда алып келе турган каражаттар болсун деген демилгесин колдоп атам. Эмне себептен ушунча байдын ичинен Жумалиевди тандап алдыңар? Бул атайын заказ болуп аткандай көрүнүп жатат. Эми бул дагы бир аз туура эмес сөз, себеби бул мындай көпчүлүктү айтып атат, тандап алдыңар деп. Мен бул маселени жеке мен алып чыккан жокмун. Аны айттыңыз башында. Аны деген ошол Сыймык Жапкеевке берген туурабы деп эсептеймин. Бишкек ош жолу курулуп жатканда галереялар неге салынган эмес? Көчкү булактагы акчасын сизди жеп койгон деп айтып атышат. Азыр япондор салып жатышат. Маншукушев, сизге кем бул? Бишкек ош жолун салганда Көчкү булак галереясы проекти жок болчу. 3 жылда, ошончо жылдан бери мен 2005-жылы кеттим. 2018-жылы Япон Жайка компаниясынан мен билгеним укканыма караганда, билбейм толук, ошолор акча бөлүп берип иштеп атат. Ушул жерден пайдаланып дагы бир көп суроо айтышат, эмне себептен маданият Кочкоротто Жалал Абад жол бүтпөй калган, анан башка жака алып кетип калган дейт. Мен айтат элем, ким ошону ойлосо министрликке, транспорт жана коммуникация министрлигине кандай эреже менен финансы келет, кандай курулат дегенди билбегендер жооп берет. Мен кетип жатканда Каракөлдөн ошо Маданиятка чейинки жолго проект түзүлүп, иштеп курулуп аткан. Мен кеткенден кийин башка министрлер келди. Кадырбеков, мисалы, андан башка дагы министрлер келишип, ошол келген министрлерге жараша болот. Кайсы жолду приоритеттүү түрдө жасашат. Сиз кеткенден кийинкисине жол бересиз да? Ошондуктан мен кетип жатканда ал жерде проектке кирген эмес. Кийинки келген министрлер ошол проектти жасаш керек болчу. Бирок башка жактагы приоритеттүү деп калгандыктан ошо салынбай калган.
Урматтуу коноктор, кыска жооп берсеңиздер. 0708 956 355 абоненти мөөнөтөдө карантин убагында Кубанычбек Мырзабекович элге кандай жардам бердиңиз? Аксы районунун 5 айыл өкмөтүнө 25 тонна un апарып бердим. Ал эми Көкжар айыл өкмөтүнө 44 мешок un алып барып бердим. Андан сырткары Аксы районуна ошолор элдин суранчы менен 2000 даана бет кабыл алып барып бердим. Айдын айындар бирөөнүн байлыгын эсептегенден көрө ар кимиңер өзүңөр колуңардан келишинче элге кол кабыш кылсаңыздар болот. 0709 373 718. Мезгил Мырза, бир нерсе айтайын деп атасызбы? Эми бул жерде түз суроо жоопко өтсөкпү деп ойлоп атам да, себеби ал жакта компьютерга толтура келип атат да, ал жактан мындай тандама алып суроо бериш мүмкүн да. Ошондуктан калыс болуш үчүн менде дагы бир топ суроолор бар. Ошого кыскача бизге жооп берип кетсе. Мынакей эртең Кудай буйруса Жапыкеев менен сиз түз эфирге чыгасыз 7 каналдан. Байким Сыймык Жапыкеев жеке сизге тиешелүү эмес, сиздердин туугандарыңызга тиешелүү байлыктын баарын айтып атат. Ушул эртеңке чейин убакыт бар. Ошонун баарын санап туруп так бир сумманы айта аласызбы? Мынакей примерно монча миллиард доллар экен деп, же монча миллион сом экен деп. Эртең ушуну айта аласызбы? Антип эсептеген мүмкүн эмес. Ар ким Кыргызда макал бар. Эмне себептен? Атадан алтоо болсоң дагы бир жалгыздык башында дейт. Ошондуктан ар ким өзүнүн жашоосу өзүнчө. Ошондуктан мен туугандарыма сеники, меники деп айта албайм. Өздөрү жашашат. Сиз ушул Жумалиевтердин башында турасыз да, эң улуусусуз. Эң улуусу эмес, мен 6-чысымын. Эми ушул алдыда сизден башка ким ушундай чоң кызматтарды аркалап? Ошондуктан мындай барып туруп айтып койсоңуз болмок да, мынакей монча байлыгыбыз бар экен депчи. Мен дагы бир жолу айтам. Эмне себептен мүмкүн эмес? Атасы баласына жооп бербейт. Ар ким өзүнүн бала чакасы бар. Ошондуктан бизнестерин өздөрү жасап атат. Ошондуктан туура эмес эсептеген туура эмес. Туура эмес эсептеп алып, көз кызарткан туура эмес. Ошондуктан бирөөнүн байлыгына көз салбай, өзүңдүн аракетиң менен тапкан окатың менен жашаш керек. Сиз айтып атпайсызбы? Бир топ учурларда ушундай инвесторлорду тартып келип, ошол инвесторлордун акчаларына ошонун баарын курганбыз, эметкенбиз деп, ошондо чоң кызмат аркалап жүргөндө сиз ошол инвесторлор сиз аркылуу келди беле? Же алар түз таап алдыбы? Биринчиден, гоюнду салып атканда ал мен аспирантым болчу, ага чейин салынган. Кытайда айтып атасыз? Кытайда айтып аткан. Ага чейин салынган. Экинчиден, тиги татан тиги ошол мен аспирантымдын досу. Ошондуктан ал мен өз баламда болуп калган жигит. Ошондуктан тиги досторун алып келип, мен достогону мен туугандарым менен аралашып жүргөндөн ошолор өздөрү сүйлөшүп, бар документтерин сүйлөшүп жасап жатышат, иштеп атышат. Ошондуктан мен алардыкына кийлигишпейм. Ал эми 2005-жылдан баштап, 2006-жылдан баштап, 2014-нө чейин мен ошо жаңы технологиялар дедим да. Ошондо 3 чоң проектин жасадым. Биринчи, мени ошол чынчыл адам катары, партнер менен жакшы иштеген адам катары Кореядан бир партнер келип, акчасына көмүр брикетин 28 точкасы бар көмүр брикетин жасаганга линия курдук. 4 брикет үстүнө астына коюп койсоң 8 саат күйөт. Бирок биздин эл көп көмбөй калыптыр мурдагы эле. Себеби анда печке керек экен да. Ошон үчүн ага көмбөй коюшкандан алар Казакстанга кетип калышты. Экинчи 2005-2006 жылдары мына бизде көп жерлерди басып алды. Анан кийин салыш керек болду. Ошондо кандай технологияны изилдеп, кандай технология менен арзан жана тез курулат дегенде пенополистиролдук дуалдардан турган технологияны алып келдик.
ал дагы Россиянын бир инвестору менен жакшы эле үйлөр салынды. Бирок ага дагы кыргыздар көп кызыкпайт экен. Рахмат. Могул 2000-жылдардын башында сиз Бахадыр Сулаймановдун үйүн сатып албадыңызбы? Ооба. Өзүң келген турбайсың, мен ошол үйгө келгемин. Ооба, туура. Ошону канча алдыңыз эле? Ошол учурларда. Ошондо $5000 бир 3 комнат квартира центрдан алган заман болчу да. Мен Бахадыр азыр депутат, андан өзүнөн сурасаң болот. Жалпысынан алганда өтө чоң үй болчу. Чоң үй болчу, коросода кенен. Абдан жаап калды. $90,000 калган. Бирок мен 5 жыл дегенде араң төлөп берип биттим. 5 жыл дегенде. Мындай карызга алдыңыз беле? С последующим выкупом, да? Барып сурасаңар болот. Себеби мен ошол үйгө барганда ошол кухонный гарнитурлар, ошол жанагы ал баарын калтырып кетти да, көрдүң да. Абдан мындай кымбат баалуу болчу да, ошол жакта иштеп аткан ишкерлер дагы айтты, мынакей ушул кухонный гарнитур мына $5000 турат, жанагындай кымбат баалуу карагачтанбы, жана кымбат жыгачтан жасалган лестницалар $5000 турат. Ошондо $5000 тигил турса, 5000 бул турса, жок, эми антип санабаш керек. Сатып аткандагы бааны сүйлөштүк. Анан мен айттым. Мен айтып атканым ошондой абдан там калган. Жок, ичиндегини бирөөнүн чөнтөгүн эч качан эсептебегиле. Бүгүн азыр ишенбесең, ушул жерден экөөбүз олтурабыз, Бахадырга чал, сүйлөшкөн жокпуз. Канча калды десе, точно 90,000 деп алат. Айтат, анан канча төлө, канча убакытта төлөдү десе, 5 жылда төлөп берди дейт. Эч кандай жакшыртып койбойт. Сиз сөздүн башында айтпадыңызбы, мынакей ушул Гоинди Кытай инвесторунун каражатында салдык деп. Бүгүнкү күндө 100% ал Гоин меники деп. 100% эмес, 50%. 100 деп айттыңыз? Жок, эми мен айтып атпайм, реалдуу түрдө 50%. Ал мынакей азыр деле бар ошол жигит. Баягы мен тиеше бар деген сөзүм да. 50%-ын отурат. Азыр Гоин сизге жарым эле карайбы ошо? Жарым эле карайт ошо. 100% карайбы? Жок, жарым эле карайт. Эмне себептерден жарымы карап калды сизге? Мен айтып атпаймынбы, ошол жердеги 2 үйдү биз иним экөөбүз сатып алганбыз. Частный үй болчу да. Анан ошон үчүн ал айтты, могу үйүңүздү алып салабыз да, ошол жака салабыз деп. Ошол учурдагы сен анда жаш бала болсоң керек, ошол учурдагы билишет. Узун теректерди байлап коюп, ошо менен тачка менен чыгарып 3 этаж кылып салышкан да. Сиздин оюңузча ушул эмнеге ушул 30 ири коррупционерлердин арасына эң биринчилерден болуп сизди кошту Сыймык мырза? Мен өзү илимий кызматкер болгондон кийин саясатчынын деңгээли боюнча ар бир эле сөзгө тергип жооп бере берсең болбойт. Америкада да ошондой да. Ошондуктан көп эле жолу айтышат да, тигинisi бар, мунусу бар деп, анан мен жооп бербей жүрдүм да. Анан кийин ошонун артынан эң бай деп ушундай эле баягы кошуп жүрүп ойлоп жүрүштү да. Анан таатандын эми эч кимге айтпайт да. Мен азыр жанагы балдардыкын, жээндеримдикин азыр айтып атам. Реалдуу түрдө, документалдык түрдө, реалдуу башкаруу жагынан өздөрү башкарып атышат. Ошондуктан мен баягы ачуу чындыкты айтып атам да. Ошондуктан баягы туура эмес эсептеп алышкан да. Мынакей сиз чынында эле премьер-министр болчусуз убагында экинчи киши биздин мамлекетте. Ушул азыр Кытайдын карызын төлөгөнгө, деги эле ушул олигархтарды, ушул чоң кишилерди куздурганга кандай дагы бир фамилияларды айта аласыз? Ошолор мындай аябай бай деп. Биринчиден Сыймык өтө жаңылат, кустурам деп. Кустурганга акысы жок. Мамлекет өзү эгерде жеген болсо, коррупцияга катышкан болсо, өзүнүн структуралары бар. Мына ошолор гана талап кыла алышы мүмкүн. Ал эми бул мен кустурам деп элди кооз тутуп, элди алып чыгып, элге бастырып, азыр өзүңөр жүргө баштырып уруштуруп койгон бул болбойт. Бул элди бири-бирине кагылыштырганга чоң коррупционерлердин бир 5 фамилиясын мен айта албайм, айтпайм. Мен билбейм.
bir нерсени айтып коеюн. Бизнестин көзүн көрүп, жаңы бизнести таап, ошонун бутуна коюп, өстүрүп, мына Салымбек Азамат кеткен жигиттерибизге биз мактанышыбыз керек, аларды колдошубуз керек. Ал эми Сыймыктын аракети бул өтө кооптуу, өтө начар, өтө биздин республикабыздагы өнүгүүгө бөгөт кое турган нерсе. Учурдан пайдаланып айтып коеюн, мен декабрь айында Астанага бардым. Ошол убакта кыргыз диаспорасынын өкүлү менен жолуктум. Анан эмне бизнес кылып атасың десем, баарын айтып берди. Мен ошондо айттым: сен анда Кыргызстанга барбайсыңбы? Ошол ушу бизнесиңди ошол жакта жасабайсыңбы? Эми все-таки патриотусуң да, баары бир тиги кийин келесиң да десем, ал айтты: мен Кыргызстанга азыр барбайм. Барсам биринчи мамлекеттик органдар, налоговый органдар акча сурашат. Экинчиден, Кыргызстанда криминалитет өнүккөн, тартып алышат. Үчүнчү, жөнөкөй адамдар өсүп бараткан, жакшы бизнеси бар адамдарды көрө алышпайт. Мына ошондуктан Кыргызстанда стабилдүү, дүйнөлүк өнүккөн мамлекеттердин деңгээлине жетишмейинче мен барбайм деп айтты да. Сыймык болсо, мен билбейм, ким ага ушинтип үйрөтүп атат, же болбосо алар менен Кудайдан түшкөн Мухаммед пайгамбардын полномочиясын алыптырбы? Андай кылганга туура эмес. Мен ачык айтып коеюн. Экс-премьер-министр катары ачык айтып коеюн. Ким кандай бизнес жасаганын жасаса, өнүктүрүп кетсе, рахмат айтыш керек. Анан дагы бир айтып коеюн. Мына Жумалиев бир дагы жолу бизнес жасабаган деп. Мен айттым башында кандай эле, анан 2005 жылдан 2006 жылдан 2015 жылга депутаттыкка чейин ошол жылдын ичинде 4 чоң производствону киргиздим. Дагы бир Кытай менен ошол Кумтөрдөгү жана Сталин шаар барбы? Ошолорду жасап атабыз. Сиз сөзүңүзгө таянсак, ушундай демилге көтөрүп чыккан өзү туура эмес деп айтып атасызбы, туурабы? Мен айтам, тийиштүү, туура эмес. Коррупционерлер туура эмес. жоопко тартылсын. Коррупционер болсо, барбы негизи коррупционерлер бизде? Эми мындай да, коррупционер деген сиздин оюңузча барбы? Мен айтып, мен сага анда түшүндүрүп коеюн. Коррупция деген уюшкандык менен мамлекеттик бюджеттик акчаны мен билем аны, жакшы билем аны. Урдап алгандарды, коррупционерлер барбы? Мен билбейм. Кыргызстанда жашайбы? Мен өзүм үчүн жооп берем, өзүм үчүн жооп берем. Ошондуктан ошол силер бараткан жол бул сөз түрдө кагылышууга алып келет. Айтты, айтпады дебесин. Ошондуктан этият болгула. Ошол сиз кагылышуу болот деп айтып атпайсызбы? Ошондо ошол байлар менен кедейлер кагышабы же ким кагышат? Жок, силер айтып атпайсыңар. Мына тиги ошол эле Сыймык айтып атат. Ой, балдар, давай, чыккыла. Барабыз дагы, анан кийин Жумалиевдин үйүнө кирип, тиги нотариус алып барып жастырып алабыз дейт. Ким полномочия берди ага? Ким берди? Кимден алыптыр ошондой полномочияны? Эгерде сот чечсе, мына отургузгандардын көпчүлүк имуществосын соттун чечимине алып атат. Соттон башка эч ким бирөөнүн имуществосуна киргенге болбойт. Акысы жок. Закон ченемдүү гана, мыйзам ченемдүү гана тиги мыйзам ченемдүү жашашыбыз керек. Урматтуу коноктор, эми абдан майдаланып баратабыз. Телегөрүүчүлөрдөн дагы абдан сын замечаниялар абдан көп түшүп атат. Бир суроо түшүп атат. Куранды карматканга чейин барбайлы койсоңор болбой коюмчук эмес деп атат. Экинчиден айтып атат, оросо күнүндө ушунчалык нерселерге барбайлы койсоңор болмоду. Үчүнчү Мелис мырза сизге суроо түшүп атат. Сыймык Жапыкеевдин Шерим клубу аркылуу берилген байлыгын сиз билесизби деп. Билесизби ушундай байлыгы барбы? Сыймык Жапыкеевдин ким берди дейсиз? Шерим клубу аркылуу берилген байлыгы бар экен.
Ал боюнча менде маалыматым жок экен. Бирок мынакей бул жерде мынакей айтып атпайбы ушундай майдаланбагыла деп. Себеби бизди турмуш ошого мажбур кылып атат. Себеби Кыргызстан бүгүн абдан оор абалда, эли дагы абдан оор абалда болуп атат. Могу пандемияга байланыштуу мына элдер бир токочу жок калган элдер пайда болуп атат. Ошондуктан чындыкты ачыкка алып чыгыш үчүн ушундай кадамдарга барганын мажбур кылып атышат да. Кичине майдаланбай конкреттүү суроо берсеңиздер деп атам да, эфирдин деңгээли түшүп кетпесин. Эми сиздерди күнөөлөгөн жерибиз жок. Кубанычбек Мырзабекович, Москвада квартираңыз барбы? Мен бир досум бар. Досум убагында ошол көмөк кылып алып берген бир квартирам бар. Эмне үчүн эле сиздин жээндериңиз аукциондордон ута бериш керек? Мына завод ЭВМди 2007 жылы жанагы 7-чи жолу сатканда 6 жолу сатып эч ким албаган 7-чи жолу жанагы москвалык инвестор аркылуу келип акчасын таап анан кийин алышкан да. Кечиресиз, ошондо сиз кайсы кызматта иштедиңиз? Мен 2005 жылдан кийин иштеген жокмун да. Эч кандай жумуш иштебедим. Жанагы таатанды айтпадыңызбы? Аукциондон алдыңыз да таатанды дагы? Мен алган жокмун. Мен тиги жээндерим алган. Жээндер алдык. Аларды канчанчы жылы алдыңыз ошондо? 2004 жыл болчу, бирок мен эч кандай тиешем жок. Сиз аны кандай кызматта? Мен айтып атам, аны СМБ прокурор аябай текшеришкен. Жок, сиз мага жөн эле жооп берип койсоңуз, ошондо сиз кандай кызматта элеңиз? Мен анда транспорт жана коммуникация министрлиги. Министр болчусуз, э? Мелис Мырза, сиз Сыймык Жапыкеевдин бирөөнүн үйүн басып алууга жанагы 100 жигитти үйнөгөнүн, өзү экс прокурор болуп туруп укук талаасында эмне иш кылып жаткандыгына кандай баа бересиз? Чынын айтканда мен ушул жерден угуп атам, Сыймык Жапыкеев 100 адамды барып туруп, анан нотариусту алып туруп барып жаздырам. 100 эмес, 10 000 адамды деп айтып атат. 10 000 адамды алып барабыз. Эми аны деген Сыймык Жапыкеев жок, аны эмес, ал бул оюнчук эмес, оюн эмес. Өзүнө бериш керек? Жок, ал бул өтө жаңылыштуу. Ал айтып атат, тиги спортсмендер, боксерлор бирип эле жөн эле бетиңерге неме кылбай бирип алып давайте барабыз деп, бул туура эмес. Дагы бир жолу ойлонсун. Дагы бир жолу тиги закон ченемдүү гана кылсын. Информациясы болсо берсин. Тийиштүү органдар изилдеп чыксын. Эгерде алар таап чыкса, анда ошолдун закону болот. Сотко бериш керек, ошону алып алыш керек. Азыр ушул сиздердин мүлкүңөргө, сиздин басып өткөн жолуңузга депутаттык комиссия, анын ичинде коомдук жарандар да кошулуп, изилдөөгө ушул толугу менен ушул комиссия изилдеп чыкканга макулсузбу? Эмне себептен изилдеш керек? Эми прецедент түзүлдү да. Мынакей коомчулукта. Жок, эгерде сиз Жок, мен азыр айттым. Эгерде макулсузбу ошондой комиссия түзүлсө? Мен макул эмесмин, анткени себеби мындай да. Закон ченемдүү жашап аткандан кийин юридикалык термин алганда эмнең бар? Эмнеде сенде жазылган? Эмнеңди управлять этип атасың? Ошолор гана эсептелет, башка жок. Эгерде мен ойлойм да, бул менин жеке көз карашым. Эгерде сиз айтып атканыңыз чын болсо, эгерде жанагындай мүлктөрүңүз жок болсо, анда эмнеден чочулап атасыз? Жок, комиссия түзүлгөндө. Мен айтып атам, Генералдык прокуратура, фонд госимущества, башкалардын баары ошол көйүн кеч качан келген эмес, анткени ал мурун болгон. Калгандарын 3 жолдан текшеришкен. Эгерде кызык болсоңор, келип сурагыла ошо хозяиндерден. Эми азыр билесиз да, биздин жанагындай укук коргоо органдарын сатып алса дагы болот, ар кандай нерселер болот. Азыр мынакей комиссия түзөлү, депутаттардан, коомчулуктан ошол Сыймык Жапыкеевди дагы киргизели, бардыгын текшерели. Бала кезинен баштап. Ошого макулсузбу? Так, майдаланбай эле эки суроо бар. Мен макул эмес, бул туура эмес. Кандай доказательство алып келсеңер, пожалуйста, мен даярмын ошону окуганга. Бирок мен айтып атам, мен эмнем бар, мына ачык аспан ушунча элдин алдында айттым,
и башка кайталагандын кажети жок дейм. Кошбек Мырзакеевич, сиз өзүңүздүн сөзүңүздө айттыңыз, 2 жолу чоң СМБдан, фин разведкадан, башка жерлерден, генералдык прокуратурадан 2 чоң комиссиялык текшерүүлөр болгондой, ошол Инилерим айтканда, справкалар бүгүнкү күндө ал өздөрүнүн колунда да, мен аларга барып кандай бар деп айткан жокмун, алардын өздөрүнүн колунда барса көрсөтүшөт. Бир суроо түшүп тур, Сыймык Жапыкеевдин атасы жогорку кеңеште управдыйлама болуп иштеп турганда энесине ондогон аптекаларды алып берген. Бишкектеги Фармамир деген аптекалардын баары энесиники экенин сен билесиң да, Мелис? Жок, аны мен билбеймин. Билбейсиз, Ал боюнча маалыматым жок. Биринчи жолу угат. Эмнеге Сыймыктын Шеримкулу аркылуу приватташтырылып берилген Чүй проспектисиндеги мебельный чоң зданияны оформить эткенин эмнеге айтпай жатасың? Мен ал боюнча менде маалымат жок. Аны эртең ушул Кудай буйруса 2 адам түз эфирден жолукмай болуп атат. Ошол жерден ушул суроолорду жеке өзүнө берип, жеке өзүнөн жооп алып алышын туура деп ойлойм. Ушул Мелис боюнча айтылган фактыларды дагы жана сиз айтып аткан комиссия түзүлүп калса, ошондо текшергенге макулсузбу? Макулмун. Сиздин коомдук активист катары мындан аркы ушул багыттагы кыймыл аракетиңиз эмне болот? Эми биз азыр закон ченемдүү шайлоого даярданып атабыз. Кандай мыйзам боюнча эмелер бар, ошонун баардыгын аткарып чоң шайлоого аттанганы жатабыз. Ылайык көрсөңүздөр, эми тиешелүү суроолор келди, бирок баягы бир суроону кайра кайталанган суроолор кайра түшүп атат. Убакыт болсо 1 сааттан ашык өтүп кетти. Түз эфирде элди дагы сыйлайлы. Ушун менен эфирди жыйынтыктайлы. Кандай дейсиздер? Башка айтчу сөзүңүз барбы? Сиздечи. Менин айтчу сөзүм, мынакей Кубанычбек Жумалиев өзү дагы айтты, Куранды дагы кармады. Эми бирок жанагындай менин күмөнүм, жанагындай комиссия түзүлбөсүн дегенге мен наразы болуп калдым. Чын айтканда, мен ачык эле айтыш керекмин. Жаман көрбөңүздөр. Себеби эгерде орун алмашсак, мен айтмакмын ошону. Мынакей комиссияны түзгүлө, депутаттар болобу, эл аралык эксперттер болобу, кимиңер ошол комиссиянын курамына кирсеңер, киргиле эме бардыгын текшерип чыккыла деп. Бирок жок, андай болбош керек, андай болбош керек дегенге мен бир аз күмөн болуп калдым да. Мен айтылып атпай, эртең кайрадан түз эфирге чыгат деп, ошол жерде дагы көп нерселер такталат. Сиз айткандай, бул жерде деген бул эфир коомдун алдындагы акыйкаттуулук үчүн чыгып аткан нерсе. Бул жерде эч кимге таарынууга туура эмес. Кандай дейсиздер? Жок, мен тиги текшерүү боюнча дагы айтып коеюн. Эгерде колуңарда документ болсо, анан ошону мынакей мындай бизде документ бар деп кайсы объект боюнча сурооңор болсо келгиле, баргыла. Коюм боюнча сурооңор болсо мага келгиле. Татам боюнча сурооңор болсо хозяиндарына баргыла. ЭВМ боюнча сурооңор болсо бияка келгиле. Эч проблема жок. Менде акыркы суроо. Ушул Сыймык Жапыкеев эң биринчи айтып чыккан жок да, жанагы 50 компания боюнча алар канча салык төлөдү, эмнеге алар декларацияга кирген жок. Мынакей экономист гезити жазып чыкты. Андан кийин Кактус медиа, чоң медиа ресурс чыгарды, 24 KG чыгарды, K-News чыгарды. Эмнеге аларды сиз сотко берген жоксуз? Эмнеге Жапыкеевди сотко берем деп атасыз? Биринчиден, алар мисал үчүн жалган айтып, 2,5 миллиард доллардык состояниясы бар деп жалган айтышкан жок. Алар Кубтөрдүн акциясы бар деп айтышкан жок. 110 киловольтта бар деп айткан жок. Апыртып 150 элитный квартирасы 20 тиги особняк бар деп айткан жок. Жок, сулуулук салондор бар деп айткан жок. Бул айтып коюп, элге туура эмес информация берген туура эмес. Ошон үчүн жооп бериш керек деп атам. Тиги экономист 50 компания да бар болчу. Алардын мынакей 44-ü жабылып атат деп атам. 44 жабылып атат. Ишенбесеңер мына документин деле берсем болот, көрсөтсөм болот. Бирок мен айтайын дегеним, эң негизгиси бу иштеген ишти, ийгилигин, иштеген ишти жеткирип
ошонун аягына чейин чыгаруу өтө кыйын, бизнести түзүү өтө кыйын. Анан кийин жөн жерден каралган болбойт. Мен ошондуктан мен айтып атам, жанагы жалган айткан сөздөрдү айтам. Мен айтпадымбы? Эгерде ошол акциялар менде болсо, Кумтөрдө болот деген бир чоң каралуу. Туура 50 фирмага ээлик кылгандагы учурунда бул оңой эмес да. Ошол 50 компаниядан бир топ эле мындай киреше түштү беле убагында? Түшкөн жок. Себеби акырында биштеп барып, мынакей жанагы биркет боюнча 3 жыл аракет кылдык. Элди үйрөтөйүн дедик. Анткени себеби атайын печка керек да. Ошону үйрөттүк. Бир анан иштебей калды. Ошон үчүн жабылып. Ошондуктан 50 компанияны налогу төлөнбөй жатат деп атасың. Деп жазып атышпайбы? Налогун бардыгы төлөп келатышат. Себеби жанагы панелямды тапшырып атышкан, ошондуктан проблема жок. А вот могул видео менен бир журналист менен байланышка чыкпадыңызбы? Сиз айтып атасыз, Сыймык Жапыкеевди прокуратурага да берем, СМБга да берем, МВДга да берем. Ошол кандай мындай туурабы? Берсе бир жакка эле бериш керек го же бардык жагына бере бересизби? Мен ойлойм. Сыймык Жапыкеевдин айткан сөздөрүнөн, койгон претензияларын, ойлонбой турган сөздөрүнөн ар бир структурада карай турган маселелер бар. Сен ойлойбу, мен жөн эле айтып койду деп. Ошондуктан Ген прокуратурада иштеп кеткенден кийин ал жакта дагы өзүнчө бир иш бар. Улуттук коопсуздук комитетинде боло турган маселеси дагы бар. Ошондуктан ар кандай арыздар болот турбайбы? А сиз бир нерседен коркпойсузбу? Мынакей мен дагы интернеттерден абдан көп окуп калдым да, мынакей сотко да берем деп атасыз Сыймык Жапыкеевди. Эгерде сотко берсеңиз, бардык мына мен эле окуганда бир 1000дей адам жазып атат. Мен дагы ошол сотко барам. Өзү келсин, ошол жактан мындай эл мындай көтөрүлүп кетет, ошол сот аркылуу чоң чатак чыгат деп коркпойсузбу? Мен ойлойм, көтөрүлбөйт, анткени мен ачып бердим. Мен сотко өзүңүз келесизби? Эгерде берсеңиз, же адвокат деле жиберип коесузбу? Биринчиден адвокат, эгерде кел деген учурда келем. Бирок, вот эң биринчиси эл менен мына карама-каршы тургузуп, мен айтып бердим. Менин эмнем бар, мен жана айтып бердим. Ошону түшүндүрүп туруп, эгерде Сыймык кечирим сураса, мен анда алып коем заявлениемди. Кечирим сурабайбы? Мен жаңылып турмун. Кумтөрдө акцияң жок экен, же башкалар жок экен, 20-30 сусулдук салонуң жок экен деп бардык жалган айткандарына кечирим сураса, мен анда кайта алып коем. Азыр өзүңүз кайсы үйдө жашайсыз? Өзүм колум менен ошол эле жанагы Бахадырдын үйүндө жашайм. Дагы эле ошол үйдө жашайсыз? Ошол жашайм, как жашам элем. Кокустан биз активисттер башка квартираңыздарды таап алсак, бизге өткөрүп бересизби? Өткөрүп берем. Рахмат. Могул жерде бир суроочулуктар, Жумалиевге Куран карматкан жигит Жумалиевдин күнөөсүн эгер билбей туруп, Сыймык менен өзүнчө байланышпай туруп, эмне үчүн Куран китепти карматтың, Кудай алдында күнөөлүү болуп калам деп ойлойсуңбу? Мен болгон аманатты аткардым. Аманат кимдики? Аманат мынакей социалдык баракчадан жазышты. Азыр аты жонун так эсимде жок, бирок ошондой аманат келди. Мен ошол аманатты аткардым. Бирөөнүн айтканы боюнча Куран карматып атасыз, туурабы? Ооба. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эмесе ушуну менен өзүм дагы билгим келди. Чын айтканда. Туура. Ушуну менен эфирди жыйынтыктайлы. Бүгүн биздин көрсөтүүдө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Кубанычбек Мырзабекович Жумалиев, ошондой эле коомдук активист Аспеков Мелис Аспекович болду. Көрсөтүү ушуну менен соңуна чыгат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул багытта дагы тиешелүү соц тармактарда мындан сырткары эртең 7 каналда тема улантылмакчы болду. Калганын көрө жатасыздар. Көрсөтүү ушуну менен соңуна чыкты. Саламатта болуңуздар.